Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага чексиз макталар болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Аллах Таала чексиз макталарды, чексиз шүгүрлөрдү айсакта аздык кылат. Аллах Таала адам баласын, пендени бул дүйнөгө жаратып эле койбостон ар бир адамга ушу 5 нерсени парз кылган. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз ушу ажылык туурасында болмок. Ислам дининде эң маанилүү ибадаттардын бири ажылык Аллах тарабынан парз кылынган. Ал эми ажылык ибадатын пайгамбарыбыз, ага салам салаваттар болсун, түшүндүрүп кеткен. Аллахтын элчиси ажылыкты кантип өтөөнү менден үйрөнгүлө деген. Ажы сапарына чыгууда эгерде ал адам мусулман болсо, балакатка жетсе, эркин болуу, саламаттыгы бекем жана белгилүү өлчөмдө акча каражаты жетиштүү болсо, анда бул адамга ажылык кылуу парз болуп эсептелет. Аллах Таала ушу ислам динин бизге берип, бизге 5 нерсени адамды бул дүйнөгө жаратып, 5 нерсени парз кылган. Ошо 5 нерсенин эң биринчиси Аллах Таалага иман келтирүү, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах, Аллага иман келтирүү, 5 убак намаз окуу, орозо кармоо, Кудай Таала байлык берсе байлыктан кедей кембагалдарга жардам берүү жана өмүрүндө бир жолу ажыга баруу бул парз болуп эсептелет. Аллах Таала ушундай бизди бул дүйнөгө жаратып, ушу бир эле максатта жараткан экен, ошо өзүнө ибадат кылыш үчүн. Биз Аллах Таалага канчалык шүгүрлөрдү айсакта аздыклап кеткен пенде баласы бул дүйнөгө жашап жаткандан кийин бул дүйнөдө ар кандай күнөөлөрдү кетирип коет экен да. Пенде деген ушундай көзү менен жаман нерселерди көрүп күнөө кетирип коюшу мүмкүн. Жаман нерсе сүйлөп күнөө кетирип коюшу мүмкүн. Жаман нерсени угуп күнөө кетирип коюшу мүмкүн. Жана да ошондой эле жаман жакка базып, жаман иштерди кылып күнөө кетирип коюшу мүмкүн. Аллах Таала ошон үчүн бизге 5 парзды берип, ошо күнөөдөн арылтуу үчүн бизге намазды берген экен. Биз 5 убак намаз окуганда намазга чейин күнөө кечирилген сыяктуу эле, орозо кармаганда орозодон орозого чейинки күнөөлөр кечирилген сыяктуу эле, кимде ким ошо ажылыкка бара турган болсо, Аллах Таала аны энеден жаңы турулган сыяктуу күнөөдөн кечирем деп пайгамбар саллаллаху хадисинде айтылган экен. Ошон үчүн биз бул дүйнөдө ар бир адам ушу бизге Аллах Таала буйруган 5 парзды ар бир адам өзүнүн жүрөгүнө туюп, ушу 5 парз менен жашоого биз ар бирибиз аракет жасашыбыз керек. Биз Кудайга баш ийип, ушу Аллах Таала бизге буйруган 5 парзды аткарып жашасак деле бул дүйнөдө жашообуз өтөт. Эгер биз 5 парзды аткарбай жашасак деле биздин жашообуз өтө берет экен. Ошон үчүн биз бул дүйнөдө Аллах Таала бизге парз кылган амалдарды аткарып жашоого ар бирибиз аракет жасаш керек. Ошолордун биринчиси ошолордун бири бул ажылык болуп эсептелет. Бул боюнча Аллах Таала Куранда «Валиллахи алан-наси хиджул байту ман истата илейхи сабила». Аллах Таала пенделерине ажылык кылууну парз кылдым дейт, кимдин ага кудурет жеткен болсо. Ошон үчүн биз ар бирибиз бул дүйнөдөн Аллах Таала буйруган ушу парзды аткарып, ажылык амалын кылуубуз ар бирибиздин милдетибиз болуп эсептелет. Аллах Таала дагы башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят кылган хадисте мындай айткан: «Я айюхан нас фақад фарадаллаху алейкумул хаджа фахаджу». Эй иман келтирген эй адамдар, Аллах Таала силерге ажылыкты парз кылды, ажылык кылга деп буйруп жатат. Биз ошон үчүн бул дүйнөдө ар бирибиз ажылык амалын аткарып, мүмкүнчүлүк жеткенде ажылык парзын аткаруу ар бирибиздин милдетибиз болуп эсептелет. Атасы жок болсо, апасын ажылыкка махрамсыз жөнөтүү туурабы? Биздин шариятыбызда, биздин мазхабта ажылыкка махрамсыз жөнөтүү туура эмес. Себеби биздин шариятыбызда, биздин мазхабта ар бир аял киши ажылыкка барыш үчүн махрам менен барыш керек. Анткени деген бизде махрам дегенде махрам бир гана ата эмес, күйөөсү жок болсо, баласы болсо, иниси болсо, же болсо күйөө балдары менен чогуу ажылык кылса болот. Бирок махрамсыз ажылыкка биздин мазхаб боюнча болбойт. Ажылыктын кабыл болгонун билүүгө болобу? Ажылыктын кабыл болгонун кантип билсе болот дегенде, эгер адам ажыга барып келгенден кийин эгер өзгөргөн болсо, буга чейин ушундай жаман нерселерди көп кылып, күнөө иштерди көп кылып,
жана ошондой жаман сөздөр сүйлөп жүргөн болсо, эгер ажылык аткарып келгенден кийин ошол адам өзгөргөн болсо, ошо ажылы кабыл болгондун белгилеринен бири болуп эсептелет да. Умранын ажылык сыяктуу белгилүү айлары барбы? Умранын ажыл сыяктуу эч кандай белгилүү айлары жок. Жылдын кайсы айларында ажылык кылса боло берет. Бир гана ошо ажылык мезгилинде талбия күндөрү деп коет, ошол күндөрү гана ажылык умра кыла албайт, бирок башка күндөрү каалаган учурда умра кылса боло берет. Ажы жана умра сапарында көбүнчө кандай каталар кетет? Ажылыкта кандай күнөөлөр кетет дегенде, негизи ажылыкта, умрада ихрам байлангандан кийин адам деген бир курт кумурсканы же болбосо бир чырпыкты сындырганга дагы болбойт. Ошол үчүн эң этияттуу болуп, ажылыкта хадисте айткандай, эгер кимде ким жаман сөз сүйлөбөстөн же бир күнөө ишти кылбастан эгер ажылык кыла турган болсо, анын күнөөсү энеден төрөлгөндөй болуп кечилет деген сыяктуу. Ар бир адам ажыл амал аткарып атканда жаман сөздөн, жаман нерселерди көрүүдөн, жаман нерселерди ойлонуудан, жаман нерсе сүйлөөдөн же күнөө иш кылуудан ар бир адам тыйылуусу керек да. Эгер күнөө иш кыла турган болсо, ажылыгы кабыл болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир адам андан этият болуш керек. Акылы соо, бирок майып адамды алып барууга болобу? Акылы соо жана майып адам, негизи ден соолугу болгон адам ажылык ага парз эмес, ага барыш шарт эмес. Эгер бир ошо заман өнүгүп жаткан учурда, самолет менен учуп барган автобустар бардыгы болуп аткан учурда, эгер аны коштоп бара турган, анын жанына жардам бере турган адам болсо, коштоп барса болот. Бирок ага адамга шарт эмес да барыш. Ажылыкка бул кандай адамдар ажылык кылыш керек дегенде, бул ден соолугу таза, байлыгы бар, акчасы бар, акыл эси толук, кул эмес азат адамдарга ажылык кылуу бул парз болуп эсептелет. Алла ажылыкты мисалы Кудай Таала ушундай эметкен, эгер ар бир нерсенин өзүнүн өлчөмү бар, эгер ажылыкка кимдин кудурети жеткен болсо, бул ажылыкка барыш керек. Эгер ажылыкка барбай жүрө турган болсо, бул намаз окубаган сыяктуу эле, орозо кармаган сыяктуу эле, ажылыкка барбай кудурети жеткен адам ажылыкка барбай жүрсө, бул адам бул дүйнөдө күнөөкөр болуп эсептелет. Ошон үчүн биз ар бирибиз ажылык мойнубузга парз болгондо ажылыкка баруубуз шарт болот. Мисалы адам азат болуш керек дегенде, бул адам ажылыкка барыш үчүн кул эмес. Илгерки заманда ушундай кул доору болгон, бирок азыр биздин заманда кул доору жок. Ошо азат адам ажылыкка барыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эгер бир адам ажылык кыла турган болсо, мисалы кул кезинде ажылык кылса, 10 жолу ажылык кылса дагы ажылык кабыл болбойт, азат болгондон кийин ажылык кылсын деген. Жана ошондой эле балакатка жетүүсү шарт болуп эсептелет. Эгер балакатка жете электе Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, 10 жолу ажылык кылсаңар дагы балакатка толгондон кийин кайра ажылыкты кайра кылгыла деген. Жана ошондой эле ажылык дагы бир шарттарынын бириси ден соолукта болуш керек. Ден соолугу начар адамдар, ден соолугу оорчан адамдарга ажылык кылуу парз эмес. Анткени бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул сапар бир өлүмдүн бир машакаты деген да. Бул сапарга ден соолугу чын адам, ден соолугу жакшы адам гана сапарга чыга алат. Ошон үчүн биз сапарга чыгып атканда ден соолугубуз таза болуш керек. Жана ошондой эле эң акыркысы ушу бай болуш керек. Эгер Кудай Таала бизге ажылыкка кимдин кудурети жетсе, ажылык кылуу ага парз кылынды деп айткан сыяктуу эле, бизге эгер биздин ажыга барууга чамабыз жетсе, ар бирибиз ажылык амалыбызды аткаруу мойнубузда милдет болуп эсептелет. Эми бул боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көптөгөн хадистерде ажылык туурасында айткан. Алардан бир аз айта турган болсок, Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям суралып атат: "Эй Алланын элчиси, бул дүйнөдө жакшы амалдар өтө көп. Мен кайсынысын кылайын дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эң жакшы амалдын эң биринчиси Аллага иман келтирүү жана пайгамбарыбызга иман келтирүү. Дагы кайсы жакшы амалдарды кайсы дегенде, Алла жолунда бул күрөшүү, жихад кылуу деп айткан.
Андан кийин да кайсы жакшы амал дегенде бул ажылык, кабыл болгон ажылык деп айткан. Ошон үчүн биз бул дүйнөдө Кудай Таала бизге парыз кылып аткандан кийин ар бирибиз ушу ажылык амалды аткарыбыз ар бирибизге милдет болуп эсептелет. Дагы бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эгер кимде ким бул дүйнөдө ажылык амалын аткарып, жаман сөз сүйлөбөстөн, күнөө иш кылбастан ажылык амалын аткара турган болсо, ал эниден жаңы төрөлгөндөй болуп, ажылыктан кайтат деген. Ошон үчүн биз бул дүйнөдө ажылык кылып атканда ар бирибиз ушу ажылык амалын аткарып аткан болсок, жаман сөз сүйлөбөстөн, жаман күнөө иш кылбастан, эгер ажылык амалын бар таза аткарып келе турган болсок, дагы башка хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эгер кимде ким ажылыкка ниет кылып чыга турган болсо, ниет кылып чыккандан баштап ошого сооп жазыла баштайт деген. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям минөрүндө ушу мечитте отурганда сахабалар келип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан сураган, Алланын элчиси, биз сизден ажылыктын сооптору туурасында сурайлы дедик дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эгер кимде ким ажылыкка ниет кылып чыккандан баштап чыга турган болсо, ал улоосу менен төөсү менен кадам таштаганда бир кадамына сооп жазылып, бир күнөөсү кечирилип турат деген. Эгер биз ушу ниет кылып чыга турган болсок, эгер кимде ким ошо ажылыкка барса, Алла Таала ушундай көптөгөн соопторго ээ кылат. Дагы бир экинчиси, бул таваф кылгандан кийин 2 рекет намаз окуса кандай сооп берилет дегенде, таваф кылгандан 2 рекет намаз окуса кул азат кылгандай сооп берилет деген. Жана ошондой эле Сафа Марвада чуркаганда кандай сооп берилет дегенде, 70 кулду азат кылгандын сообу берилет деген. Жана ошондой эле Арафатка турганда кандай сооп берилет дегенде, Арафатта турганда ушундай сооп берилет деген. Алла Таала ушундай периштелердин бардыгын чогултуп, эй периштелер, мына мен адам баласын бул дүйнөгө топурактан жаратып, ушу мага ибадат кылат деп мен силерге айттым эле, мына менин пенделерим ушу мага ибадат кылып, мына мен Арафат өрөөнүндө мага кулчулук кылып турушат деп Алла Таала периштелердин алдында сыймыктанып, менин булардын күнөөлөрүн деңиздин көгүндөй көп болсо дагы, жамырдын тамчысындай күнөөсү көп болсо дагы, кумдун санынчалык күнөөсү көп болсо дагы мен булардын күнөөсүн кечирем деп айткан пайгамбар Алла Таала. Жана ошондой эле буларга ажылыкка барууга кимде ким себепкер болсо, алардын да күнөөсүн кечирдим деп Алла Таала айткан. Ошон үчүн биз ар бирибиз бул жашоодо биз ошо Кудай Таала бизге парз кылган амалдарды аткарып, ажылыкка барууга ар бирибиз ниет кылыш керек. Бул ажылык эки бөлүнөт. Ажылык парз амалы, анан умра амалы деп бөлүнүп кетет. Мисалы, ажылыкка барганда бул бир гана белгиленген айда, белгиленген мөөнөттө, белгиленген жерлерде гана ажылык кылуу бул парз болуп эсептелет. Ошон үчүн бул хадж деген сөздүн дагы бир шариятта мааниси ушундай айтылат: белгиленген мөөнөттө, белгиленген жерлерде, белгиленген күнү ажылык кылуу бул ар бир адамга, кудурет жеткен адамга парз болуп эсептелет. Ихрам бул ажылык жана умра үчүн атайын даярдалган кийим болуу менен бирге, башка убакыттарда адал болгон кээ бир нерселерден ажылыкка же умрага ниет кылуу оолак болуу деп түшүнүү керек. Эркектер кийип жүргөн кийимдерин чечип, тигүүсү жок изар жана арида деп аталган 2 бөлүктөн турган ак түстөгү ажылык кийимин кийишет. Аялдар болсо өздөрүнүн кийимдерин кийип, ажылыкка же умрага ниет кылышат. Ихрамга кирерден башта гусул алуу сүннөт болуп эсептелет. 2 рекет намаз окулат. Бул нафил намаздын 1 рекетинде Фатиха жана Кафирун сүрөсү, 2 рекетинде Фатиха сүрөсү менен Ихлас сүрөсү окулат. Намаздан кийин ниет кылынат. Умра амал болсо, умрада болсо, ким кудуретти жетсе, кайсыл учурда болосун умра амалына барып, умрасын кылса боло берет. Умрада бул 2 парз бар. Биринчиси ихрам байланып, экинчиси ошо таваф кылуу. Ушул амалдарды кылыш менен бул умра амалы аткарылган болуп эсептелет да. Эми умра боюнча
пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: ал умраты илал умра кафаратун ламма байнахума деген. Умрадан умрага чейинки аткарылган чейинки күнөөлөрдүн бардыгы кечирилет деп айткан. Ал хаджил мабрур лайса лахул жаза иллал джаннат. Бул ажылык болсо, кабыл болгон ажылык, мунун эч кандай жазасы жок. Мунун жазасы бир гана жаннат болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн бир хадисинде айткан. Ошон үчүн биз келиңиздер ушу ар бирибиз кудуретибиз жетсе ажылык парыз амалын аткарышыбыз керек. Умра амалы болсо жылына өмүрүндө бир жолу аткаруу бул сүннет амал болуп эсептелет. Эгер кимде кудурет жетип умрага көп кылам десе, бул мустахаб амал, кайсыл учурда барып умрасын аткарса боло берет. Башка дагы бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, Айша разияллаху анхадан риваят кылган хадисте Айша небиз пайгамбар саллаллаху алейхи сурады: биз бул жашоодо билебиз, Алла эң жакшы бул Алла жолунда жихад кылуу бир эң жакшы амал деп билебиз. Биз эмне үчүн жихад кылбайбыз дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: силерге мен андан да жакшысын үйрөтөйүнбү? Бул кабыл болгон ажылык деп айткан да. Бул эгер биз ажылыкты аткарып, эгер ажылыгыбыз кабыл отурган болсо, ал адамга эч качан бул дүйнөдө жаманчылык көрбөйт. Жана ошондой эле Алла Таала дагы бир хадистерде келген: ал өлгөнчө ырыскы кем болбойт ошол адамга деген. Ошон үчүн биз ар бирибиз бул жашоодо Кудай Таала бизге канча өмүр берсе, канча жакшылык берсе, ошол өмүрүбүздө жакшы амалдарды кылып, жакшы ибадаттарды кылып, ушу бизге бир келген өмүрдө Кудай Таала бизге парыз кылган ушу 5 амалды туура так аткарып өтүүгө ар бирибиз аракет жасашыбыз керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи бир сахабаны бул адам дейиштик деп айткан. Анан сахабалар андан бул кандай өзгөчөлүгү бар дегенде, бул дүйнөдө пайгамбар саллаллаху алейхи келип амалдар аябай көп, кайсысын кылсам 5ке кирем дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: ушу 5 амалды, 5 парызды аткарган адам сөзсүз 5ке кирет деп айткан. Ошон үчүн келиңиздер, баарыбыз бул дүйнөдө Кудай Таала бизге парыз кылган, ушу Кудай Таалага ибадат кылып, намаз окуганга, Кудай Таалага ишенүүгө, орозо кармоого, ажылык кылууга, жана өмүрүбүздүн акырында Кудай Таала байлык бере турган болсо, байлыкты туура жолго иштетүүгө ар бирибиз аракет жасашыбыз керек. Алла Таала ушундай улук зат, улуктугунун чеги жок. Мына бизге пенде ушундай күнөө көп кылат, күнөө кыла берет экен пенде. Жаман нерсени ойлонуп деле пенде күнөө кылып кое берет экен. Жаман нерселерди угуп күнөө кылып кое берет экен. Жаман нерселерди сүйлөп күнөө кылып коет экенбиз. Ошонун бардыгын Кудай Таала бизге ошо күнөөлөрдөн арылыш үчүн бизге ошо намаз окууну парыз кылган экен. Жана ошондой эле жылына орозо кармоону парыз кылган экен. Жана ошондой эле өмүрүндө бир жолу ажылык кыл. Биз күнөөңөрдү энеден туулгандай кылып кечирем деп өзүнүн хадистеринде айтып кеткен экен да. Ошон үчүн келиңиздер, урматтуу мусулмандар, урматтуу байкелер, агалар, баары ушу жашообузда келген жашообузда жакшы амалдарды кылып, жакшы иштерди кылып, Кудай берген ушу байлык бере турган болсо, байлыкты туура жолго иштетип, ажылык амалыбызды аткарууга баарыбыз аракет жасайлы. Алла Таала ушундай улук зат, улуктугунун чеги жок, боорукер, мээрим зат. Бизге ошо Кудай Таала мүмкүнчүлүк берип атканда, ар бирибиз жакшы амал кылууга аракет жасашыбыз керек. Алла Таала ушундай дагы бир хадисте, пайгамбар саллаллаху алейхи дагы бир хадисинде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи сахабалар менен кетип атканда: сиз ким болосуз деп бир аял сураган экен. Мен Алланын элчиси болом дегенде, сизге бир суроом бар, ушу менин колумдагы кичинекей бала ажылык кылса болобу дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи болот деген экен. Ошон үчүн биз кайсыл учурда болбосун ажылык амалга аткарууга ар биз аракет жасашыбыз керек. Бирок ошондой сыяктуу эле бул ажылыктын өзүнүн дагы бир тартиби, балакатка жетүү деген шарты бар. Эгер бир адам жаш кезинде эгер ажылыкты көп аткарып койгон болсо, бирок балакатка жеткенден кийин кайрадан ал ажылык амалын кылуу парыз болуп эсептелет. Эгер бир кары картаң, жашы улгайып калган адамдар болсо, алар боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи бир сахаба келип: эй Алланын элчиси, менин атам ушундай картайып калды, ажылык жолго сапарга чыга албайт, ажылык амалын аткара албайт, жолдо жүрө албайт, кыйналып калат, мен эмне кылышым керек дегенде, сен атаң үчүн ажылык кыл жана атаң үчүн умра кыл деп пайгамбар саллаллаху алейхи айткан. Ошон үчүн биз эгер кудуретибиз жетсе, ата энебиз менен чогуу ажылыкка баралы. Эгер ата энебиз картайып калган болсо, ата энебиз үчүн ажылык кылалы. Эгер өтүп кеткен болсо,
алар үчүн дагы соопторун, ажылык соопторун кылып, аларга соопторун баарыбыз соопторун багыштайлы. Алла Таала ушундай улук, мээримдүү, боорукет зат. Бул жашоодо адамдар ушундай ажылык кылат экен. Ар кандай ниеттер менен, ар кандай ниеттер менен ажылык кылат экен да. Бирок биз ажылыктын эң туура ниети бул ар бир адам ажылыкка кетип атканда ушу бир гана ушу ажылык бизге кылган парз амалды аткарайын деген ниетте ажылык кылышыбыз керек. Эгер кимде ким бир бай болуп барып келди, же болбосо ушундай бир ажы деген аткан наамга конуш үчүн ажылыкка бара турган болсо, алардын ажылыктары жөн эле бекер болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир мусулман иншалла Кудай Таала насип кылган ажылык амалын аткарууга баарыбызды Алла Таала насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.